Ассаламу алейкум, ардактуу агайын туугандар. Чын дилимден куттуктайм. Куршап айылында камчек ташыйып эл менен кезигип, кемпировод маселесине чекит коюлду. Кемпировод суу сактагычы эч кимге берилбейт, эч ким тарабынан алынбайт деп бекиди. Бул элдин жеңиши. Эл бар, мамлекет бар, эл бар, бийлик бар. Элдин чечими менен мамлекет чечим кабыл алат. Ардактуу агайын туугандар, муну менен чектелбейбиз. Башка жер тилкелери боюнча ошол эле Орто Токой суу сактагычы, Баткендеги булак жана башка жерлер боюнча кол коюлган протоколдор, иш кагаздарын баардыгын ачыкка чыгарышын талап кылып, ишибизди улантабыз. Жалпы өзгөн кара суу тургундарына терең ыраачылык билдиребиз. Жалпы кыргыз элине терең ыраачылык билдиребиз. Өзгөчө өзгөндө Замир, Мирлан, мына ошо эки кыргыздын чыгаан уулдарына таазим этип рахматымды айтам. Себеби ушул эки уулубуз, ушул кыргыздын чыгаан уулдары өзгөндө кыргыздын бооз үйлөрүн тигип, элди уюштуруп, жыйынга чакырып, талапты коюп, чуркап жүрүштү. Бул силердин жеңиш. Баардыгыңыздарга рахматымды айтам. Социалдык түйүндөрдө, кезиккенде, телефон чалып, баягы билдирүүлөр менен колдоп турган баардык мен бир туугандарыма рахматымды айтам. Бар болуңуздар, орозоңуздар кабыл болсун, жалпы элибизде амандык болсун. Рахмат.